22 күн. Жаңы күн келди. Жана мен шамалдын сергек демин сезип атам. Менин алдымда бүтүн түбөлүк тургандай сезилет. Менин келечегим мага көз каранды. Мен келечекке умтулам. Мен өзүмдүн келечегимди кандай элестетсем, ошондой түзөм. Бүгүнкү чындык бул менин кечээкү кылгандарымдын, кечээкү ойлорумдун жыйынтыгы. Мен түшүнөм. Бүгүнкү кыймыл-аракет эртеңки жыйынтыкты түзөт. Эртеңки күн менин келечегим. Менин келечегим жаркын жана мол болот. Келечек бүгүн түзүлөт. Биздин азыркы жашообуз бул биздин тандообуз. Бул чындыкты мен моюнга алышым керек. Бүгүнкү менин тандоом эртең менин чындыгым болот. Келечек биз кааласак да, каалабасак да келет. Бирок келечек бизге көз каранды. Мен эми ишенем. Ар бир адам өзүнүн келечегин түзө алат. Кудайдын буйругу бар. Бирок сиз чын дилден болсоңуз, ишенимиңиз таза болсо, сиздин кыялыңыз ишке ашат. Ким өзүнө ишенсе, аны жаркын келечек күтөт. Мен кандай кааласам ошондой түзүп алган келечегиме ишенем. Эртең бүгүндөн да жакшы болоруна ишенем. Менин элим эртең бүгүндөн жакшы жашарына ишенем. Мен түшүнөм. Улуу келечекке биз чогуу гана бара алабыз. Келечек ар бир күндө өткөн чак боло берет. Эртең дагы бир күн келет. 2-3 айдан кийин жаз келет. Анан жай, күз, кыш. Убакыт токтобойт. Мен өзүмдүн келечегимди планды түзүү менен түзүп алам. Ийгилик гана пландоо аркылуу келет. Ийгиликсиздикти гана биз эрте биле албайбыз. Бүгүнкү күндөн баштап көз ирмемдик нерселерди жасабайм. Анткени бир жолку натыйжалар мени эч убакта ийгиликтүү кылбайт. Жакшы, чоң салмактуу результатка жетүү үчүн эркимди машыктырам. Эмгекти сүйүүгө тарбияланам. Өзүмдүн убактымдын 10% күнүгө келечегимди пландаштырууга бөлөм. Өзүмдүн убактымды келечекке инвестиция кылуу мени жасай турган кыймыл-аракетке даяр кылат. Көп адамдар өзүнүн келечегин пландаштырбайт. Алар агым менен эле кете беришет. Жана өзүнөн өзү эле болуп калгандарга ыраазы болуп жүрө беришет. Мурда мен ошондой адам болчумун. Эми мен пландаштырам. Баары Кудайдын жардамы менен. Мен кандай кааласам, кандай пландаштырсам ошондой болушу үчүн. Кечээ эле төрөлгөн баладан келечектеги жазуучуну, художникти, илимпозду, композиторду көрө билүү баарынын эле колунан келе бербейт. Бирок бул талант ата-энеде бар. Жаңы окуп баштаган окуучусунун келечектеги мастер болорун чыныгы устат көрө алат. Дагы ошондой эле мен дагы өзүмөн улуу адамды көрө алам. Жашоонун мага берген бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонгонго жөндөмдүү болом. Мен билем, ар бир мага кезиккен адам кандайдыр бир мүмкүнчүлүк. Анткени ал бирдемкени үйрөтүшү мүмкүн, бирөө менен тааныштырышы, жакшы идеяны бериши мүмкүн. Мен аларга чын дилим менен, сый-урмат менен мамиле кылам. Анткени ар бир жаңы тааныш, жаңы мүмкүнчүлүктөр. Мен эч убакта критикадан коркпойм. Анткени критиканы кабыл албаган, корккон адам утулат. Келечек башка адамдардын түзмө-түз катышуусунун жардамы менен түзүлөт. Мен дайыма Кудайдын жардамына таянам. Жана билем, башка адамдар дагы мага жардам беришет. Мен Кудайдын сөзүнө ишенем. Анын мага жардам берерине ишенем. Мен Кудайга ишенген адаммын. Жана өзүмдүн келечегиме ишенем. Кыялыңа ишенгенде гана алар чындыкка айланат. Багбан урукту отургузуп атып, алардан өсүп чыккан чоң бактарды элестетет. Так ушул жаңы гана пайда болгон өсүмдүктөн чоң бакты көрө билүүнү өзүмө тарбиялайм. Бардык менин пландарым булар уруктар. Жана аларга кандай кам көргөнүмөн, менин эмгекти сүйүүмөн, сабырдуулугуман көз каранды болот. Бул уруктардан менин ийгилигимдин багы өсүп чыгары. Мен бул бакты элестетем. Өзүмдүн ийгилигимди визуализация кылам. Жеңишке умтулуу үчүн. Мен пландаганда баарын так аныктап алганга аракет кылам. Так иштегенге жана ишке ашырып атканда жалкоо болбогонго аракет кылам. Бакытка жана сыйга жетиш үчүн ага татыктуу болуш керек. Ийгиликке жетсе болот, байлыкты топтоп алсаң болот, бизнесиңди өстүрүп алсаң болот. А келечекти куруп алуу керек. Мен өзүмдүн
келечегимди курам. Эгер мага жакшы мен кыялдаган результатка жеткен адамдын кеңеши, консультациясы керек болсо, мен аларды табам жана алар менен кезигем. Мен велосипед ойлоп таппайм. Мен жөн гана аны айдаганды гана үйрөнөм. Бирок мен дагы бу дүйнөдө биринчи жолу жасашым керек болгон нерселер да болот. Эгер менин интуициям мага колунан келет деп айтса, демек мен аны жасайм. Өзүбүздүн интуициябызга ишенишибиз керек. Самолетту өмүрү көрбөгөн адамдар деле самолет ойлоп табышты го. Такыр радио көрбөгөн адамдар радио толкундарын ачышкан жана алыскы аралыкка үндү жеткирүүчү проводдору жок аппаратты ойлоп табышкан. Кимдир бирөө электр лампочкаларды ойлоп тапкан. Ал дүйнө жүзүнүн бардык жагында колдонулуп жатат. Бардык ойлоп табуучулар кыйынчылыктар, кемсинтүүлөрдөн өтүшкөн. Аларга ишенишкен эмес. Шарлатандар дешкен. Финансылык жактан колдошкон эмес. Бирок ошого карабастан алар өзүнүн чындыгын далилдешкен. Жана кийин көбүнчө адамдар аларга ишенбегени үчүн жана ийгиликтүүлүктүн бай болгонго шансын колдонбогонуна аябай өкүнүп, өзүнүн чачтарын жулушкан. Мен өзүмдүн айланамдагы улуу ученыйлар, инженерлер, ойлоп табышкан техникалардын үлгүсүн көрүп турам. Алардын баары биринчи болушкан. Мен коллективдик акылдын күчүнө ишенем. Экинчи идея, биринчи идеяны толуктарына, үчүнчү идея, экинчи идеяны толуктарына ишенем. Бул жалгыз кылгандан көрө өтө көбүрөөк. Мен ошон үчүн өзүмдү келечегине ишенген эң билимдүү жана акылдуу адамдар менен курчайм. Жана өзүнүн максатына жеткиси келген адамдар менен биз чоң ийгиликтерге жете алабыз. Жалпы гүлдөп өнүгүүгө жетебиз. Келечекти куруу керек жана мен аны курам. Көбүнчө адамдар мүмкүнчүлүк океанына чай кашык менен барышат. Мен андай кылбайм. Анткени билем, Кудайдын жана коллективдик акылдын жардамы менен өзүмдүн бардык күчтүү кыялдарымды ишке ашыра алам. Мен жалгыз эмесмин. Мени менен менин командам, анын ар бир мүчөсү ийгиликке суусап атат. Күндөн күнгө менин жашоом улам сонун болуп баратат. Мен улам кемчиликсиз адам болуп баратам. Канчалык көп иштесем, ошончолук көп нерсеге жетем. Жана бардык кырдаалда мен келечегиме ишенимди сактайм. Келечегимди кандай көргүм келсе, ошондой кылып куруп алам. Улуу келечегимди куруш үчүн өткөн келечегимди майда чүйдөлөрдөн баш тартышым керек. Мен баарын сүйгөн жана баарын дагы аны сүйөрүнө үмүттөнгөн абийирдүү адаммын. Мага мамилени бузуу, достордон айрылуу, эски тааныштардан, достордон, коллегалардан айрылуу, ажыроо кыйын жана аларды эстегенде мени бир нерсе өткөн жакка тартып атканын сезем. Бүгүнкү күндөн баштап мен жакшы жакка өзгөрөм. Өзүмдүн өткөн чагымды кое берем. Келечекти көздөй тезирээк барыш үчүн. Менин өткөн чагым унутулду. Мен көпүрөнү өрттөйм. Мага кайра артка кеткенге жол жок. Мен баса турган жалгыз гана жол бул ийгиликке карай жол. Бул алдыга карай умтулуу жолу. Жана мен артты көздөй кылчайбайм. Ат майдандагы чуркап бараткан ат эки жагын карабайт, артын карабайт, ал алдын көздөй гана карайт. Антпесе ал жыгылып кетиши мүмкүн. Же башкалардан калып жеңишке жете албай калат. Мен ылдамдыкта болом. Менин умтулуум күч алып турганда менин кирешем өсөт. Жана мен эмнеге умтулуп атканыма жетем. Канчалык көп иштесем, ошончолук жолдуу болом. Кандай болсо дагы, жакшы болсо дагы, жаман болсо дагы, мен өткөн чагымды кое берем. Бул эски досторду унутуш керек дегендикке жатпайт. Бул мен баалаган жана сыйлаган адамдарды унутушум керек дегенге жатпайт. Бирок мен башка деңгээлге өтөм. А башка деңгээлге өтүш үчүн өзүмдү жаңы адамдар менен, ийгиликтүү, эмгекчил, позитивдүү адамдар менен курчайм. Мен мындан ары айланамдагылардын ушактарын уккум келбейт. Бирок анда-санда бир айда бир жолу эски досторум менен кезигишип баарлашып турганга сөзсүз убакыт табам. Бирок андан көп эмес. Мен өмүр бою ушу деңгээлде калгым келбейт. Мен алдыга жылгым келет.
жана өзүмдүн үлгүм менен кантип коюлган максатыбызга жетсе болорун далилдейм. Эгерде аларда эрки күчү, чечкиндүүлүгү жетсе, мени менен барышат. А эгер жок болсо, жөн гана мага дос болуп калышат. Мен ошону тандайм. Эчтекеге өкүнбөш керек. Кээде бир нерсеңден баарын картага коюуга туура келет. Өзүмдөгү бар нерсенин баарын унутуп, уттуруп ийсем дагы мен өкүнбөйм. Мен жөн гана баарын унутуп, алдыны көздөй барам. Мен өзүмдүн кыялыма жетмейинче алдыга бара берем. Мен эң жакшыга татыктуумун. Менде артка тартып турчу бардык керексиз нерселерден кутулганга акылмандыгым жетишет. Улуу полководецтер эчтекеге карабастан алдыга карай барышкан. Аларда коркуу, күмөн саноолор, утулуулар болгон. Бирок алар алдыга карай жылышкан жана өздөрүнүн максаттарына жетишкен. Самурайлардын духундай, алардын жеңишке бараткан жолундагы баатырдыгындай күчкө ээ болуш керек. Ылдамдык мен үчүн адат болот. Тездик жана ойлоп табуучулук менин жашоо образымдын негизги түзүүчүлөрү болот. Менде ушул сапаттардын бар болгонуна мен сыймыктанам. Бул жөндөмдөрүмдүн күндөн күнгө үркүндөп атканына сыймыктанам. Мен алдыга карай баратам. Ал үчүн мен жашоодо сөзсүз боло турган жоготууларга, ата-энелерибиздин бизди таштап кеткенине макул болууга туура келет. Анткени бу дүйнөдө эч ким түбөлүк эмес. Башкысы балдарыбыздын бактылуу болгонун көрүү. Жаратылыштын закону ушундай. Өткөнчө кайра кайрылып келбейт. Жана дайыма келечекти, жаркын келечекти көздөй умтулуу керек. Кээде бир адамдын кетиши башка адамдын ийгиликке жетүүсүнө шанс болот. Мен ошону туура түшүнүшүм керек. Бул табигаттын закону. Мен алдыга көздөй барышым керек. Жана өткөн чакты унутуу керек, баарын унутуу керек. Өзүмө мага үйрөткөн билимди жана чеберчиликти гана алам. Күнөөлөбөйм, өкүнбөйм. Менин ата-энелерим белгилүү адамдар, мен белгилүү адамдар менен жердешмин деп сыймыктанбайм. Жок, мен өзүм улуу адамдарды тарбиялаганга умтулам. Өзүмө эмгекти сүйүүнү, максатка умтулууну киргизем. Бүгүн өзүмдүн өткөн чагымды кое берем. Мен билем, менин балалык сүйүүм кетиш керек. Анын ордуна башка жетилген сүйүү келиш керек. Үй бүлөгө мамилеге менин ичимде жашаган эки адам таасир берет. Бирөө мени элестеткен адам, жана экинчи чындык, мен азыркы турган турушум. Мен мурунку өткөн чагымды кандай болсо да кое бергенде, мен сүйө алган адамга айланам. Менин адресим айтылган бардык жамандар ал өткөн чак болор менен көз ирмемде унутулат. Бардык жакшылар жана жамандар мен аларды кое берер менен бирдей болуп калат. Жашоодо ушундай болот. Таланттуу адамдар жөнүндө жакшы сөздөр алардын көзү өтүп кеткенден кийин гана айтылат. Бирок мен түшүндүм, жакшылар гана эсте калат. Ыйык китептегилердеги сөздөрдү чындык экенин түшүнөм. Агартуучу адам болуш үчүн адам өлүп туруп кайрадан жаралыш керек. Менин наставнигим бул жөнүндө мынтип айткан. Баарын жаңы барактан башташ үчүн жаңыдан төрөлгөндөй болуп сен өзүң үчүн өлүшүң керек. Баарын унутуп туруп кайрадан жаңы башташ керек. Мына эми мен өзүмдүн жаңы төрөлгөнүмдү түшүндүм. Мен аны денемдин ар бир клеткасы менен сезем. Мен энергияга, умтулууга, чыгармачылык ойлорго толгом. Мен өзүмдүн келечегимди элестетем жана менин эмгегим миллиондогон адамдарга пайда келтирерине үмүттөнөм. Күндөн күнгө менин жашоом жакшы болуп баратат. Күндөн күнгө мен жаңы күчкө, акылмандуулукка толуп баратам. Күндөн күнгө мен кемчиликсиз болуп баратам. Мен келечегимди куруу үчүн өзүмдүн өткөн чагымды кое берем.